Алло, да, вот. Мен 7 жаштагы кызымды бул жакта регистрация кыла эле десек, августта паспорту бүтүп атыптыр. Границага чыгып келип, паспорт алып келип, эмеге Сахарага барып келип, зеленый картасы менен келсин дешкен да. Ошону сурайын деген, биринчи 3 айлыкка кылынат го чынбы, границага чыгып келгенден кийин. Ал 3 айлыкка Сахарага керек эместир, а? 3 айлыкка Сахарова кереги жок. А бизде МФЦда ошентип неме алышкан да, зеленый картаңар менен киргиле депчи. МФЦдан эжеке постоянно айтам, МФЦдагы кишилер көпчүлүгү өзү миграционный законодательствону деле билбеген кишилер. Алар мындайча айтканда ортомчу да. Алар сиздин кагазыңызды алып эле, анан миграционный службага өткөрүп берет. Алар регистрацияга коюп, кайра ФУМС тиги МФЦга берет, МФЦ кайтарып бериш керек да. Алар кандайдыр бир дополнительный эле тигини кылып кел, муну кылып келе дегенге алардын вообще-то акысы жок. Мен дагы бир сурам. Былтыры кыйла чуркап мен дагы ВНЖга тапшыра албай койгонмун да, мына Люберцадагы, Кировада тапшыра албай койгом такыр элечи. Ар шылтан айта беришип, баардык документти тууралап барсам, күбөлүгүндө не то экен деди да, дубликатын алып кел, болбосо алмаштырып кел дечи. Эмнеси не то десем, кызы деген жерге сенин атың жазылып калыптыр үстүндө ошентет. Ошону мындай алмаштырып келишиң керек деп ошентип болбой коюшту да. Ошо мен тапшыра албай калганмын. Азыр эми жакында апам келип атат, апамдын жанында экөөбүз бирге чогуу туруп регистрациягачы. Дагы тапшырып баштасам, мына жаңы төрөлгөн баламды кошпой эле тапшырып койсом болобу ВНЖга? Ал жаңы төрөлгөн балаңыздын паспорту барбы, кыргыз паспорту? Ошо жок да, жана сизден сурадым го, ошо пока границага чыгып келбей туруп эле. Ооба, ал тигерге балаңызды кошуп тапшыра албайсыз деп айтпадым. Ал балаңыздын гражданствосу азыр не определен, то есть паспорту жок. Калган кыздарымды деле пока кошпой турсам болот да бул ВНЖга? Неме кошо албайсыз, потому что сиз ким аркылуу тапшырып атасыз? Күйөөңүз аркылуубу же ким аркылуу тапшырып атасыз? Мамам аркылуу. Мамаңыз аркылуу тапшырсаңыз, көрдүңүзбү, сиз анын кызы, туура айтамбы, сиз гражданство алганга акыңыз. Сиздин кыздарыңыз анын неберелери. Как бы этот не болуп калат да, второстепенный болупчу. Аларга бербей коюшу мүмкүн. Сиз менен тапшырган күндө дагы. Булардын основаниясы жок экен. Ошон үчүн сиз аласыз, алгандан кийин анан кыздарыңызды гражданство өткөзөсүз. Түшүнүктүү. Пока ушул эле го дейм суроом. Рахмат, жооп алдым. Бирөө. Мирлан мырза, менде дагы бир суроо бар да. Мына кызым гражданин Кыргызстан 8 жашта. Ой, кызым 8 жашта, Россия гражданина да. Анан кийин азыр көлүгүнүн артына печать бастырыш керек деп атат да, чтобы Кыргызстанга чыгыш үчүнчү, а так чыгарбайт экен деп уктук. Анан бул жерде документтерди карасам, атасынын дагы документи керек дейт. Атасы Кыргызстандын гражданини, бирок күбөлүгүндө атасы көрсөтүлгөн да. Эч кандай документин керек эмеспи? Экөөбүздүн ортобузда официальный ЗАГС жок, гражданский брак да биздики. Ал тиги кызыңыздын күбөлүгүндө атасы деген жерге атасы жазылганбы? Ооба, атасы деген атасы жазылган да. Алып атканда атасынын данныйын айтып жаздырганмын, бирок айтканмын мен эме депчи. Биз гражданский брак десем, ошол атасынын немеси жазылган. Бирок атасы Кыргызстан гражданини. Кое туруңуз, эжеке, сиз атасы деп жазылган менен ал установление отцовства болгонбу? Атасы деген жерге атасынын данные жазылганбы деп атасызбы ошондо? Ооба, атасын эгерде установление отцовства дейт, то есть сиздики свидетельство о рождениедан башка бир кагаз бериш керек да. Установление отцовства деген. Ошондой болгонбу? Жок, андай болгон эмес. Установление отцовства деген кагаз жок эле, анан свидетельство о рождениега атасы деген жерге тиги кишини көргөзгөнбү? Ооба. Вообще это кайсы жерден алдыңыз эле аны? Красноярскийден. Анда туура эмес кылышкан, анткени эгерде аял эркектин ортосунда нике күбөлүгү жок болсо, атасын биринчи установление отцовства кылат. То есть аталыгын тааныйт, андан кийин анан ошол тигиреки свидетельство о рождениега атасы деген жерге тиги киши жазылыш керек. Тем более башка мамлекеттин гражданы.
Ал жерге мен Жөнөдү. өзүм Россия гражданине болуп, мисалы, ошо Красноярскийде төрөлдү. Анан кийин жанагы свидетельство о рождении алып атканда мен ошо атасынын данныйын айтканмын да. И то там этот анын паспорттун данныйлары жок беле колуңузда? Атасынынбы? Жок. Ал мындай эле элестетиңиз, сиз мисалы үчүн бирөө атат, атасы баланча баланча деп эле мындай сослов жазып койгонго, ал тиги ЗАГСтын органынын сотрудниги вообще андайга жол бербеш керек эле да жеке. Мисалы азыр Элестетиңиз, эми мисалы өзү үчүн. менин паспортумда биздин ЗАГСчы болбогон үчүн печать жок да. Мен всегда айтам, биздики гражданский брак. Официальный эмес. Граждан Эгер официальный болгондо жанагы жерге печать басылат эле. гражданский брак деген эми закондо гражданский брак деген түшүнүк жок да. Это сожительство деп коет просто. Мен всегда документ тапшырганда айтам да, бизде гражданский брак деп коем да. Анан алар өздөрү деле айтат да. Азыр эми эле давайте сиздин кызыңыздын вопросу боюнча, эгерде атасы деп жазылган болсо, атасынын согласиясы керек нотариально. Ушундайкинде мен баланча деген кызым Россия жарандыгын алууга уруксат берем деген. Сиз эртең ошол эки жана свидетельство о рождениени көтөрүп алып, ФМСке барганда атасынын уруксаты керек дейт да. Может, атасы каалабайт, ал тигиреки сиздин өзүнүн кызын российский гражданство алышын каалабайм деп отказ кылып койсо, гражданствосунан чыгып кетет экен. А согласияны биз каяктан алабыз? Кыргызстанданбы? Кыргызстандан нотариустан алып, мен ушул эки баланча деген кызымдын Россия жарандыгын алганына макулдугумду берем деп согласие жибериш керек. Нотариально заверенный. А так печать баспайт экен да, значит, да? А так негизи печать баспаш керек. Но мен азыр сиздин айтканыңызды угуп, Краснодарда все можно, оказывается. Краснодардан эле алсаңызчы ошол жерде печать да басып берип, возможно, паспорт да бербеши мүмкүн экен. Хорошо. Так, бул процесде өтө көп убакыт алып атасыз. Биякта адамдар көп турат. Кичине тартынып үй алыш да керек да, кичине. 4А баруу сураңар. Чыгып кетишти адамдар. Эч кимде суроо болбогон үчүн бердим да. Кечиресиңер. Жок, мына азыр астында махабат деген. Салам алейкум. Алейкум. Бар суроо азыр. Немен турайын дедим эле, мына жанагы ачабыз го Яндекстен самозанят, ошону кантип өчүрсө болот? Иштебейм да мен аны. Иштетпейм. Самозанятости ошол эки сиз мой налог деген приложение көчүрдүңүз беле? Аны көчүргөм, бир эле качат этип кайра өчүрүп таштаганмын, иштетпейдим, керек эмес экен депчи. Анда ошол экени кайра качать этиңиз дагы ошол жерде прекратить самозанятость или там неме дегендер бар. Ошол эки кнопканы бассаңыз анан жабылат өзү. Налогтон карыз эмессизби? Билбейм, карабадым, ошону билбей сурайын деп неме болдум да. Иштебедим да, ошол менен кайра түшүмөм неме болгон үчүн, ал иштеринен чыгып кеткен үчүн анан ошону иштебедим. Канча убакыт болду? 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери налог төлөбөй эле жүрөсүзбү сиз? Ооба. Тууганым, налог төлөш керек. Россияга сиз мага айтып атасыз да, мен Россия, мен өзүмдүн налогумду өзүм төлөйм деп атасыз да. Анан хорошо деп сизге ошол эркинде мен айылдан чыгып кеттим, жана Яндекс Едага да ачтырдым эле да. Доставкага деп. Тууганым да. Сиз ал жерде иштедиңизби, иштебей калдыңызбы, жактыбы жумуш, жаккан жокпу, погода суукпу, ысыкпы, ал налоговый орган карабайт аны. Иштебесем кетет да. Сиз өзүңүз төлөйм деп өзүңүз самозанятости ачтыңыз дагы, анан төлөбөй койдуңуз налог. Сиз үйүңүзгө бирөө келип айтып атат да, мен ушул жерге квартирага төлөп жашайм деп атат. Анан жашап атат, бирок акча төлөбөй атат да. Сиз кандай кыласыз?
Налог төлөйін да. Өпкөсүн жулайсыз да. Өпкөсүн жулуп штраф саласыз. Налоговый орган дагы ошол экен жакшы көрө бербейт андай кишилерди. Сиз биринчи ошол эке мой налогду көчүрүп, кайрадан катталып, налогуңуз жок, баардык немелериңизди карап туруп, андан самозанятчылык жаптырыш керек. Эгерде сиз антпеген болсоңуз, штраф жүрүп кетсе, сиз Россиядан чыга албай каласыз, тууган. Уну телефондон өчүрө аламбы же аны немеге барыш керекпи МФЦга? Вообще желательно телефондон да көчүрүп алыңыз, ошо налоговойго да барыңыз, ошол экен ишин самозанятыңыз жабыңыз, карыз болуңуз. Налогойго барыңыз, маселе чечилет, брат. Ошо телефонду көтөрүп алып барасыз, сизге көрсөтүп берет налогту иштен. Бир 2-3 жыл операция алып оңой эле. Жок, батыр, эмеде карызыңыз жок болсо. Макул, рахмат чоң. Махабат, андан кийин Муслим бат-баттан беребиз ойлонбой. Андан кийин Алтынбек Касымов берет. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Биринчиден ишиңерге ийгилик, силер биздин билбеген нерселерибизди айтып көзүбүздү ачып атасыңар. Мен кыска эле бир суроо берейин дегем. Биз бир квартирада жашайбыз. Эжем тоже Россиянын гражданине, мен дагы Россиянын гражданинимен. Мен уже ушул жерде жашаган эле өзүмдүн жолдошума ГПХ бергенмин. Анан эжем ушул эле жерде жашаган эмеге ГПХ бере алабы? Бере алат. Ошону эле билейин дегем, рахмат. ГПХ эгерде мындай бир үйдө 5 киши жашап, ошо 5 киши бири-бирине берсе да болот. Бири-бирине берсе болот. Бир кишиге только бир кишини ГПХ кылдырып ийбеш керек, самый главный. Потому что көп ГПХ кылдырбаш керек бир киши. 2-3 адам, бир 2-3 адамды ГПХ кылып жүрө берсеңер болот. Бир эле адам 2-3 адамга ГПХ берсе болобу? Болот. Көп бербесин да. Бир жолу айылдын башына уруктуганга бербейт биздин кыргыздарчы. Жок, мен мисалы үчүн өзүм 2 адамга берсем болот экен да, мисалы үчүн, Болот. Болот. Башка жакта жашаган адамга берсем да болобу? Боло берет. Мейли, чоң рахмат. Ошону эле билейин дегем, рахмат. Хорошо, мейли. Муслим, уруксат берсеңиз бир суроо берейин. Мэрде азыр срочно жазып калды, банкротство боюнча дейт. Канча айга созулат дейт, госуслугада дейт. 730 миң гривен турат дейт. Банкротство дейт, эгер неме болсо дейт. Банкротство эми эң кем дегенде 8 айга чейин созулат. Банкротство аябай. Бул кадимкидей эле сот процесси да. То есть арбитраж сотко берет. Ал тигиреки сот мурекене берген кишинин имуществосын изилдейт. Ошол эки мүлкү болгонбу, Россиянын территориясына машинасы катталган эмеспи, же болбосо үй катталган эмеспи, ошол мүлктү сатып жапса болобу, болбойбу деп кадимкидей эле сот процесс болот. Андан кийин эчтекеси жок болсо, анан списание кылып таштайт. Так что где-то 8 айдан кээ бирөөлөрүнүкү 11 айга чейин болот. Хорошо, Муслим, бериңиз суроону. Муслим кетип калдыбы? Муслим кеткен болсо, анда Алтынбек Касымов бергиле. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Насыбы, Абдулам эке, тесоңуз жакшыбы? Жакшы. Мен азыр мындай кыскача эле суроо берейин деп аткам. Ана азыр бүт таксисттер самозанятыйга өтүп туруп, кайра обычный эле парк менен иштеп атат да. Налог төлөбөй элечи. Ошол самозанятыйга өткөндөн кийин налог минуска кете береби же кетпейби? Самозанятый түшсө, баягы акчасы ошол экени карай берет экен. Бирекин баягы таксисттин баардыгы эле бирип бүтүп негизи самозанятыйга өтүп, өзүң да, жеке өзүң өтүп, анан налогду ачып коюп төлөбөсөң, буга аябай чоң штрафтар жүрөт кийин. Муну эске алып коюш керек. Эгерде анан кийин налогдор өсүп болсо, эми жакында налогу сотко берип, четинен биздин Кыргыз Республикасынын граждандары азыр кирди чыкты жасай албай кыйналып башташты. Так что таксист туугандарга айтат элем, налогуңарды төлөш керек. Самозанятыйга өттүңбү, налогду өзүм төлөйм деп милдеттенме алдыңбы, төлөш керек. Эгерде төлөй албасаң, лучше самозанятыйга өтпө. Ошол суроону берейин деп аткам да, кээ бирки кыргыздарга мындай уже берки самозанятыйга өтүп туруп, анан берки ИП менен парк менен иштешип туруп, парк менен иштеп аткандан кийин кайрадан промотуп берет деп самозанятыйга өткөндө бир жума, 2 жума иштеп,
неме кылат дагы анан самозанятый налогыйга кирсе, налогыйда 30 миң, 20 миң минус келген болот да. Ошондой болуп атат экен да. Вот. Ошон үчүн мен баардыгын айткам, эгерде таксиден жана таксопарктын самозанятыйсына өтпөш керек. Желательно өзүңөр самозанятый ачып, ошол самозанятый ачып жанагы мой налогду скачать эткенде жаңы карта ачып туруп ошол жака байлап койгула. Ошол экил жерге азыраак эле акча салгыла. Ал жерде жанагы баардыгын алып иштетип аткан картаңа байлап алгыла деп мен кеңеш берем. Рахмат чоң. Хорошо. Токио Кийинки деди. беребиз. Токио. Токиодо суроо жок болсо ким бар эле бул жерде? Азыр кошулду, жоголуп кетти го. Айта бериңиз. Токио бери эле суроо. Бизде суроо мындай болот атат, жана самозанятый болгондо биз парковый самозанятый болдук эле да. Регистрация продление кылганга ошо трудовой договорун жарайт деп эметкенден ошону көтөрүп барсак жарабайт деп койду да. Туптуура. Ошону сурайын дегем. Жарабайбы? Яндекстин жана трудовой договор, ал трудовой договор, ал вообще-то мен постоянно айтамын, ал трудовой договордун кандай десем, трудовой договордун признактары деп коет да. То есть иштеген үч убактысы, канча саат иштейт, качан эс алат, тигиндей мындай, айлыгы канча деген сыяктуу суроолор болуш керек да. Сиздердин колуңуздарга берген договорду карасаңыздар, ал договор оферта. То есть силер жанагы Яндекстин приложениясына кирип, ошол менен иштеп, ошол жерден акча алганга уруксат деген эле кагаз ал. Ошон үчүн сиздер парковый самозанятый ачып, парковый немеге өткөн күндө дагы сиздер гражданин Россия таап туруп, өзүңүздөр кайрадан гражданско-правовой договор түзүшүңүздөр керек. Уведомление Федеральный миграционный службага кетиш керек. Ошол гражданско-правовой договордун негизинде анан сиздер регистрацияңыздарды узарта аласыздар. Түшүнүктүү. Так что эгерде российский гражданин тууган тааныштар болсо, ошолор менен в срочном порядке гражданско-правовой договор түзүш керек. Самозанятый болгондо да ал деле жарабайт экен да ошондо, парковый менен экөөнүн айырмасы жок. Жок. Сиз туура эмес айтып атасыз. Мисалы парковый самозанятый болгондо именно паркка байланган картаңыз жана налогко көргөзүлөт дагы. Сиз Яндекстен алган ар бир заказыңыз тегереки налогтон көрүнүп турат. Эгер сиз өзүңүз ачсаңыз самозанятый барып, парковый самозанятый жаап коюп, барып өзүңүз ачып, өзүңүз эле бир айттым го жана мой налог деген приложение скачать эткенде, баягы өзүңүз пайдаланбаган жаңы карта ачып туруп эле, ошону байлап коюп, ошого айына бир жолу акча салып коюп турсаңыз, например, 30 миң сом. Ал 30 миң сом эле доход экен деп көрүнөт да, 30 миң сомдон налог жүрөт. Түшүнүктүү. Силер өзүңөр жана көп пайдаланган картаны байлап аласыңар, ал жерге түшкөн акчанын баары доход болуп көрүнүп атат. Ошол экен налог төлөп атасыңар. Ошондо самозанятый жарайт экен да, регистрацияны продление кылганга. Самозанятыйга мындай акырын, аябай ойлонуп, баардыгын салмактап, мыйзамдуу подходить этиш керек да. Чоң рахмат. Өзү ушу суроо боюнча жаман көбөй чыгып атат мага. Мен бул жерде 30 миң деп көргөзсөм, анан мен аякта айына 200 миң таап атсам, ал жактан ашып кетет экен, эмне кылабыз буну деп атышат да көбүчө. Туган мындай да болот. Мисалы үчүн Россияда деген жанагы Матанин деген немелер бар, олигархтарчы. Олигарх миллиард долларлар бар да. Анан үйү болсо тегерек бир Хрущевкада бир үйдү көргөзүп койгон да, ушу менин үйүм деп, өзү бир дворецте жашайт. То есть налогтон качкан, налогтон буйтаган бул акылдуу кишилердин немеси да. Өнөрү, мындайча айтканда. Только дурак платит полный налог дейт. Законным путем бирок законным путем, а? Законный путем төлөсөң, анда сен мамлекет сен шымың чечип алганга да даяр. Жок, байке, жок. Качканын айтам, уклоняться эткенин айтам. Алар мындай. Это
законды ал неме да, что не запрещено законом, то разрешено. То есть налогтон качкан жоксуңар, налог төлөп атабыз да биз. Туура айтамын, просто биз аз налог төлөп атабыз. Все, болды. Значит, это разрешено законом. 30 миң жанагысын бериш койсо болот экен да, иштейбиз. 1200 сом төлөп атасың сен, кандай болсо да налог төлөп атасың. Эгер мамлекеттин болгон закондорун угуп, ошол эле аткарам десең, айтып атам, жонуган кайсы тили болот? Все түшүнүктүү. Бизде ким калды Токиодон кийин? Баягы бирөө бар эле. Что-то таппай калдым. Ладно, мына 803 бергиле. Азыр бердим микрофон. Азыр кол көтөргөн. Токио микрофонду өчүрөбүз. 803 бергиле. Алло, салам алейкум. Алейкум. Мирлан байке, мен деген неме эжем границага чыгып келди эле да. Анан границага чыгып келип паспортуна баскан печать, миграционныйына баспай койгондо ошол кандай болот экен? Эми регистрация кылып, ошол эки регистрация болгон райондун миграционный службасына арыз жазып, ушул шекилде миграционный картага ушундай печать баспай калып десек, дубликат чыгартып. Ошондо жиберсе болот. Анан регистрация боло берет да, значит, э? Боло берет, жакшы эле боло берет. Чоң рахмат, мээниз чоң рахмат. Так. Мирлан байке, немеге жазасыз го мага? Снилс деп кимдикин жазыш керек? Жанагы чубулуган дедиңиз го. Снилсынбы? Азыр ошону Эч ким жок болсо суроо берсем боло беребиз, бердим эле мен суроо. Макул, берели, пока жок эч ким берели. Кыскараак бирок, Мирлан байке, азыр сурадым эле го мен неме боюнча самозанятый. Мен мына азыр госуслугага кирдим да, неде бар экен да, выберите перечень деп да, анан түбүнө жазып коюптур, утратил право на применение специального налогового режима дейт. Эки вариант бар экен бедечи. Отказывается от применения специального налогового режима дейт. Жок, утрат эмес, сиз просто не дейсиз биринчисин? Утратил право на применение специального налогового режима дейт биринчиси. Экинчиси. Экинчиси отказывается от применения специального налогового режима дейт. Ушундай эки вариант бар экен, мен өзүм жазсам. Отказ деп жазып коюңуз. Отказып жазсам болбойт да. Жазып көрөйүн, обязательно для заполнения деп кайра эле чыгып атат да. Ошо экөөнүн бирөөсүн тандаш керек окшойт. Ооба, экөөнүн бирөөнү тандап туруп эле анан кетире бериңиз. Немеден боло берет да ошоктон, госуслугадан отказывание. Жоткунайын. Госуслугадан деле боло берет. Ооба, сиз госуслугадан подтверждение болсоңуз, госуслугадан деле самозанятость жапсаңыз болот. Так, дагы бер болду. Рахмат. Бер сурооңузду бериңиз. Бир аз микрофон алдыңыз го. Бер последний раз. Айке, могу эмени сурайын бериңиз го, дагы бир суроо суроңуз азыр эле. Дагы бересиз суроо. Бир суроом калып кетти топтунда. Сурасам болобу? Кыска. Макул, сураңыз, батыраак сураңыз эми. Границага чыгып келип, кайра регистрация жазып берсем эч нерсе болбойбу? Эгерде эми трудовой договор керек тууганым. Эгерде сиз трудовой договор жок эле кайра границага кирип чыга берсеңиз, сиз жанагы 90го 180 деген неме бар. 90 күндүн ичинде сиз официально бир жерден трудовой договор же гражданский правовой договор кылышыңыз керек болчу. Эгерде ал жок болсо, запрет болуп кетишиңиз мүмкүн. Чоң рахмат, ошону. Бер Исокрим кимдир? Кимге бересиңер? Азыр.
Саламатсызбы Мирлан байке? Саламатсызбы Саламатсыз, Кубат байке? амансыз. Айта бериңиз. Менин суроом мындай да. Мен кирди чыкты кылып келгенмин январда. Январдан кирди чыкты кылып келип, мен регистрация жасатканмын 3 айлык. 3 айлыгым бүтүп, дагы 3 айлыкка кылдырдым. Эми мынау неме дагы 3 айлыгым бүттү да, дагы улантырсам болобу? Трудовой договорум бар. Кирди чыкты кылбай туруп эле. Ооба, сиз трудовой договоруңуз официальный болсо сразу эле 9 айга кылсаңыз болот, ооба. 9 айга кылсам, эсили меме базадан чыкпай калсачы? Эми эжеке 9 ай кандай базадан кайсысын айтып атасыз? Азыркы 3 айлык чыкпай калсабы же Жок, азыр 3 айлыкты экөөнү тең текшертирдим, экөө тең чыкты базадан жакшы эле. Азыр эсилеп таап мен 9 айга узартырсам, 9 айлыгым азыр мемеден базадан чыкпай калып атат го көп элечи. Чыкпай калсам эмне болот? Эжеке көбүнүкү эле чыгып эле жакшынакай, эгерде сиз законный кылсаңыз, законный эле жүрүп атышат эжеке, 9 айда жакшынакай эле чыгып атат базадан. Эми чыкпай кала, эгерде жазып тайып чыкпай калса, 3 айлыгыңыз чыкпай калабы, 9 айлыгыңыз чыкпай калабы, штраф салышы мүмкүн. Эки немеси бар да, жол жобосу. Милиция либо 5000 сом штраф салышы мүмкүн, либо сотко алып барып сизди выдворение кылып ийиши мүмкүн. Ошол үчүн мен кандай кылышым мүмкүн ол регистрацияны? Обязательно баягындай квартираларга коюшум керекпи же баягындай регистрация жасап берип атат го азыр ортодочу адамдарчы? Ошондойлор коюп кылып берип атат го, ошондойго кылдырсам болор эле? Эми эжеке мен жанагы ортодон коюп бергендерге мен вообще 99,9% почти баарысыныкы фальшивый регистрация чыгып, ызы-чуу болуп, уруштан уруш, согуштан согуш жарымы выдворение болуп кетти кыргыздар. Вообще желательно сиз өзүңүз эле квартира таап, хозяин таап, ошол эки менен сүйлөшүп туруп эле 9 айга регистрация кылып алганыңыз жакшы эжеке. Бул жакта мындай чыкпай атат да, мен квартира таап албай эле койдум да. Мына Кубат байкелердин тааныш-пааныштары жок бекен деп сурайын деген болчумун. Эжеке ушул жакта бир группалар бар го, жана кыргыздардын группаларында көп эле жүрөт го. Мен өзүмдүн квартирама регистрация коем. Ушул экилерден бир жакшысын, сен квартираңдын документтерин алып кел көрөйүн деп бышыктап туруп, анан ошол эки менен сүйлөшүп койдуруп алсаңыз болот. Ой, бир место бар деп аткан Москва. Москвадагы городпу сиз каякта? Москвада. Коломойский метрода. Мага кече бирөө жазган, ошол карап берчи депчи. Эме болсо мага личкама чыгыңыз. Сизге эме алып коеюн. Хорошо, рахмат чоң сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, рахмат чоң.